гарантия бере аласыздар кандай? Onda bizning ko'chatlarimiz холодильникте kelganligi uchun bizning ko'chatlarimiz 100% bizde garantiya bor. Hech qachon qurg'ab qolmaydi. Buna ko'chatni yerdan qazib olgandan keyin 4 soatdan keyin oz tamir, mayda tamir chiqarib boshlaydi. Janagı tamir azıq tapmagandan keyin qayra qurg'ab qoladi дағы. Anan ekкенден keyin çoğ tamir işlep turib elep. Nımdaşkandan keyin janagı өсүү процесsi жүрөт дағы. Акырына келгенде оз тамырлары иштебей калып туруп, анан кургап кала берет. Биздикилердин оз тамыры ойгонбой, +2, +3 температурада келет. И кайра эле холодильникке кирет дагы, тамыр ойгонбойт биздики. Ошон үчүн эч кандай коркунуч жок. Коркпостон алып эгебет. Mövası kaç so'm? Badamlıkı 5 so'm. Evet. Qancha yilda tushundingiz? 3-yılı tushundik. 3-yılı tushun berib başladik. Bizde tajriba olsa siz aytgan ko'chatlarni olib ekkenler var da. Anan bizning leylekte yaratılışımız ve mezgillerimiz arqanday da 4 mezgilen var, biroq pastki zonada başkaça, jogorku zona başkaça. Anan köp ошол Турциядан келген көчөттөрдү алганда биз кышыга чыдабай өлүп калып атат да. Бул факт бар да. Аябай жакшы суроо бердиңиз, тууганым. Алла разы болсун сизге. Мына ушул биздин көчөттөрдүн ар биринде өзүнүн немеси бар, мына инструкциясы бар. Деңиз деңгээлинен, мисалы үчүн бадамдын деңиз деңгээлинен 600 метрден ашырбаш керек да. Эгерде 600 метрден аша турган болсо, ал деген уже суукка туруштук бере албай калат. Ал жердин суу. Алмаларыбыз болсо, мисалы үчүн жанагы алмаларды 800 метрден ылдый жакка экпеш керек. Голден делешес гиренис. Биздикилер баягы сатып аткан балдарыбыздын баягы инструктажын жакшы укпай калып туруп, анан адамдар адашып келип эгип алып атат да. Мына азыркы коммунизмде bir ülkem var, Daniyar'da zapravkada işletet, kulunduluklar bilet Daniyar'da. Oşo Daniyar'da babam 1200'lük badam bergenmiz, düşünge girdi. Daniyar'daki jakşı bolup atat, oşo эле көчөттө андаракка ексек, андаракка болбойт, düşүп калат да. Түшүндүңүздөрбү? Ошонун өзүнүн инструкциясы бар. Мынабы ылдый зонага эгиле турган алманын 2 сорту бар, суук жакка эгиле турган 3 сорту бар. Гилас дагы ошондой бөлүнөт да, андаракка регина кордия түшөт. Бул жакта болсо скина, лапен, сипка түшөт да. Ошон үчүн сортту алып атканда инструктажды жакшы алып алыш керек да, анан жер деңгээлиңерди өзүңөрдүн жериңердин баягы бийиктиги, жериңердеги суу баягындай алдын ала боло турган температуранын перепад температура бардыгын билип алсаңыздар, бак кылганда ошондо көчөт өзүнүн местосуна түшкөндөн кийин сразу иштеп кетет. Эч кандай маза эмес. Элек менен Баккенин өлгөн границасында да ошонун өйдө жогору бак кылганбыз. Ошого өрүк эксек, мисалы, мана былтыркы жылы гана болду да, бир 10 жылдан бери көгөрөт гүлдөгөн маалда үшүгүрүп кетет. Ошондой болуп атат да, биз дагы бадамдардын сортунун мисалы кийинирээк гүлдөй турган мындай сорттору барбы деген ой бар. Туура, жакшы ой жүгүртүңүз аябай тонуу. Багбандын сөзүн айтып атасыз. Бизде 15 апрелден кийин гүлдөй турган гана сортторго басым жасайбыз да. Анан ага чейинкилери дагы бар. Баягы оз ачык, баягындай 1 килограммы 2000ден сатыла турган дагы сорттор бар. Бирок алар үчүн өрүктөр дагы бар. Сон сорт өрүктөр бар. Баягы гүлүн сактап калыш үчүн агротехникалык эрежелери бар өзүнүн. Ал үчүн ушундай дары-дармектер бар, сууктан сактап кала турган часса болот. Анан көбүнчө эле мына ушул эмеде, ушу Турцияда биздикиндей погодасы бар жерлер бар экен. Мындай тез-тез мөндүр болуп, суук жүрүп, үшүк жүрүп турган жерлер бар экен. Жанагылар капельныйды жасаптыр, көчөттү эгиптир, стойка коюптур, 7 метрликти 2 метр кылып какып, 5 метр кылып, анан үстүнө зым менен тартып туруп, анан кийин противоградный сетка татып коюшуптур.
Анан жанагынын ичине бир мынага окшогон немеси бар экен. Мындай стойкада турат экен. Канаты бар экен. Мындай самолет деп коет экен. Солярка менен иштейт экен. 1 гектарга 23 штук кетет экен. Ар бири $150 экен. Солярканы коюп туруп эле температураны карап турып жүргүз дейт экен. Келип туруп эле тартып туруп эле немеге бензопилага окшоп иштейт экен. Пар деп. Ысык воздух чыгарат экен. Жанагы 1 гектар бакты сактап калат экен. Эч нерсе болбойт экен. Жүзүм, анар, анжир, көп нерселер ошол жердин астында болот экен да, жылга түшүм алат экен. Просто биз азыр эми бакта биз тамтаңдап жаңы басып аткан баладай кетип атабыз да. Biz akırın айтып атам го, илим жок, биз кыйналып жатабыз. Туугандарым, келгиле бир фонд түзгүлө, Лейлек районунун бакмандардын бир фондун түзүп, кадимкидей баягы жерде добросовестный 1000 сомдон 500 сомдон тапшырып, бир жылга бир 10 бала жөнөтө окутуп алалы. 10 жылдан кийин биз вообще башкача өнүгүп кетебиз. Ошол 100 баланын немесине. Эч кандай проблема болбойт. Үшүккө алдырбайсыз, зыянкечке жедирбейсиз, илдетке орутпайсыз багыңызды. Өз убагында туура сугарылат бар жок. Ошонун бардыгы илимге келип такалат. Азыр илим жок. Биз бардыгыбыз ошондоп ката иш кылып атабыз да. Ошол эле. Өзүбүз иштебейбиз да. Туура айтасыз. İşte kılış gerek var. Başta özümüz yani. Bir şartlı bulsam özüne uğur olmasa uğur derinde. Özümüz işleyiz daha falançı bola. Bugün onu çakırıp kaldım ha. Serdim koydaydım. Kallayaklar Özümüz hastayız. 15 gün. Allah taşı. 15 gün katı soğuk oldu le. Tamarkadağılı. Kanat kurgap kaldı. Ancık kurgap kaldı. Kurma dağın jarım jartılay zorga ölüm çıktı. Ana vişня şu төртөө совсем kurgap kaldı. Şu hem az eме kılıp atsam şu жылга дагы карайбы? Эми азыр көпчүлүгү сиз айткандай баягындагы үстүнү жабык кылып эме кыла албайт да. Анан жыл каттык болгон жылдар турмак кылабыз кандай болот? 15 күн каттык анарды Союз убагында анарды жаптырат элесиңиздер. Жүзүмдү көмдүрөт эле, эме кылат эле, бар жогун жасатат эле. Биз ошолорду жазап айтабыз да. Эгерде ошолорду кичине жер казып, акырын жаткызып, жананын үстүнө бир эски неме тар жаап, анан үстүнө самандар таштап койсок, жанагы эч нерсе болмок эмес. Биз өзүбүз баягы глобалдык жылуулук келип атпайбы? Келип, анан кийин кышыбыз жылуу болгондо келерке дагы ошондой болот экен деп туруп карабай коюп, баягы өзүбүздүн кенебездигибизден болуп жатат да бул. Тетигини биз жасап кое турган болсок, 3 метр, 4 метр болот. Бою биздин полкарликтердин. Анан үстүндө сетка турса, баягы сууктан сактап кала турган өзүнүн аппараттары болсо, биз ошондо коркпой калабыз да. Биз биринчи өзүбүз ошону сактай турган бардык эмелерди мындай жолдорун жасап алып туруп, үшүп кала турган немеден, ситуациядан биз чыгып кетишибиз керек. Бизки азыркы тамаркада эгилип, анан мындай кылып аткан эмелерибиз бардыгы риск. Бир эмеде Польшада Европадагы бактарда мына анжирдин үстүнө жаба турган кадимкидей эле мындай чоң материалы бар экен. Жана замок менен экен. Үстүнө кийдирип, бутап туруп эле үстүнө кийдирип туруп, анан кийин астынан сыйыртмак кылып, замокко тартып, сыйыртмак кылып туруп тартып коюшат. Тура берет экен, эч нерсе болбойт. Терма өзүнүн немеси менен мындай материал менен тигилет экен. Биз дагы барып ушулардын баардыгына өтөбүз. Мына Европадан келип аткан новшество бардыгы жаңылыктар бизге сиңет. Барып сиңип жаңыча ой жүгүрдүүлөрүбүздү мындай ошого эме кылышыбыз керек. Өзүбүз дагы изденишибиз керек. Күндөн күнгө мына заман кандай болсо, заманын түлкү болсо, артынан тайган болуп түш дегенде биз өзүбүз дагы изденишибиз керек. Мына бизде жок эмес, бизде бай кишилер көп.
мына ошол кишилер кичине меценаттык кылып, фондду уюштуруп, бала окутуш керек. Илим болмойн бак болбойт. Илим болмойн эгин болбойт. Илим болмойн суу чыгара албайбыз. Илим болмойн тоо тешилбейт. Бар жогун илимин бериш керек балдарга. Илим жана илим. Abdullah Taşiyeviç, bana koçatın kıyıştırganı verin. Sen cazaslarda alma cennet önce reçipti. Pod boyu 106 bu, misal için 111 degen. O şu 106 men 111 ayırması nime? Pod boyu. David bu karlı. David. Kançalık sanı kiçine olsa, oşançalık darak kiçine degen. David bu Sana kişinin olsan karlık pod boyu. 4, 5 degeni super karlı. Oşandoy pod boyu. 106 degeni bu degen polu karlı. 24, 144 bular polu karlıklar. 200'e çeyinke, 200'den ötken uzun bısaklar olsun. Bir agronomiyle söylesen aytıp bana şu konu karlık pod boyu kantı olat desem misal için bir cüyeka alma köçetli östüresin deydi. Östüresin al köçet bolu öskenden gün onu deydi. İkinci cüyeka bunda kişine ketmeyi cüyek açtırıp zımdan şiska bakıp bastırıp koyarsın. Esas çekez gelip koyarsın. Onu tamırlap gidetti onu pod boyu olur. Bunu keyin bu yakırıp köçetip ketesin bana da pod boyuga astamane olup kalır. Keyinki yıl daha bundan pod boyu çıkara veresin. Matочникten senseye çıkarıp matочникten. Bu degen eski usul. Hazırki usulda aytıp bereyim mi? Kanday olur? Hazır laboratoriyada suyuqtuk değerleri. Bayağı bizden javayı de koy, japayı almanak kelet dağı. Bayağıdan keyin nemede reagentde eridi. Reagentde eritip durup, janagıdan keyin çoğun bayağı nemede ağa jalbırağı da keteveret, kavuğu da keteveret, tamırı oluvu, mömösü oluvu, biz razniца. Oşadan kiletke alып çıkıp reagentde eritet dağı çoğun emede jasayt. Jasap durup ondan keyin bu kiçineke yidişke bayağında gel olur. Kiçineke yidişte gel olur. Bunda kaymak var mı? Kaymaktan bayağı svetli kaymakka okşagan mындай gel olur. Oşol geldi dağı vitaminlerin beri var, onun azıklarını salıp değerleyip dağından keyin budan 20 talik, 40 talik, 50'lük, 30'luk yeme olur, pipetke olur. Bayağıdan da salatları dep sordurup alat dağı, ap gelip dur, ondan keyin bayağı ravnomерно kılıp dur bayağını sayat. Gelge sayıp dur, ondan keyin koy verir, kiletken. Koy vergenden keyin bayağı ayaldın matkasında yerden, anan bayağıdan tüyüldü gözüm çıkar. Bunu klonирование деп коет. Эгерде бир инвитро лаборатория ачыла турган болсо, Бишкекке мен bir жылда 500 миллион көчөт жасап берип турам. Dünya жүзүндөгү эң таза ооруп алган органика таза көчөт чыгарып берип турам. Мына ошону безил деп атпайбы, кылайлы эч укпайт. 10 миллион доллар менен биз жылга Кыргызстанды eç kimge zarıktırmay, hazırkıda 360 son emez, 100 sondan köçöt çıkarıp, kalasınca. Köçöt çıkarıp, kalasan badamdı, 15. April'de emez, 15. Mayda güldey turgan çıkarıp. Abdullah Taşiyeviç, bir bankada bir 3 santimetrede kalıpta 2,5 min kilet şimdi 2,5 min köçet östürekler, şu tura mı? Bir bankada 2,5 min köçet östürekler. Çan çok. Ama da içindelik. Sadece payarlar yaşındayken. Bizden ana bana hayvanlarımız kanday olur. Ben de o uyda gel esparta koyayım, yapayım. Oşoga hazır mav karlik uydu hayvan dep koydum. Bu kanday giles var. Karlik uyu ola mı? Bilmeyim onu kanday olur. Çereşniya dep koyduğunu şöyle ola. Boyu ösötürgən. Boyu ösötürgənle bolup alат. Sebebi degende tamır pol karlik emas da. Onun anan keyin onu ulaştırıp bayanda yeme salып atkanda dagı başkaça bir özgöçө bir yeme menен ыкма менен улайт да. Азыр бала ошону окуп келип атат, эртеге кийинки бактабаттарда Куда кааласа эртиштемин полностью мындай кино кылып түшүндүрүп берет да, полностью. Ben alına gelme özüm privat kılalamda. Adam bu tere Özbekistan'dan Kardiko'yu köşet ekende kardiyan abi böyle de papkeyen uçunun üstünden kesip koydular hep bir de. Ben hayvan bilet hayvan koydum. Ben ertege
маточник алып келіп берейін. Маточник, таза маточник алып келіп берсем, привой бізде бар. Сен жасай берсең, бола береді тағы. Қайралы елге сата бересің ошо. Нормально шыға береді. Супер болып болса дағы, бірақ баяғы азырқы мындай жиндикетті баяғындай детдомский көчөттөргө караганда 1000 есе жакшы. Азыр полукамдык алмайсың. Полукардик алманын дагы мындай жайкысы бар. Мына жазгысы бар, жайкысы бар. Анан кийин өтө кечи бар да. Ошолорду өзүнүн жерине эксең иштесе болот. Кечкисин сен деңиз деңгээлинен канча өзүңүн үйүң жан. Нема телефондон эле текшерип койгула, ошол жерде турат. Bir 700 болсо bir Galabal алма ошо. Galabal. Мына о неме арка бул Pink Lady деген алма бар, октябрда пышат. Ба алманын топко окшош болду. Жерге бир койсоң кайра секирет. Ширин алма. Ширин, каттык болот да. Холодильникке майда пыша турган керек алма. Майда пыша турган эмес, июнда пыша турган. Galabal. Биринчи ол биздин бактада 10 гектар багыбыз бармады да. Мына Бак Дөөлөт фирмасынын багы бар. Мына ошол жерде бизде азыр 4,5 гектар жерибизде алма. Ошонун 3,5 гектары Galabal. Былтыры биз мурдагы жылы эккен алмадан былтыры түшүм алдык 310 сомдон саттык Galabal. Алды алма биздики кетти. Томолок кып-кызыл болот. Кып-кызыл, томолок алма болот. Galabal эгиш керек. Bir tonna aşık oldu. Bir tonna aşık. Bir tonna 400 boş. Örtün pritsiyası birinci pişağı Vanderkot var. Pritsia. 25 aprelde Pritsia çıkıyor. Anan dağ bir sliva var. Türkler özleri $4'dan alıp gelir. Oşonu leyleke ekiş gerek de. $4'dan özleri alıp gelir. Birinci çıkar. Köp mök sliva var. Birinci pişar. Oşo erta pişar. Anan keyin sizler bayağı az yerden köp kireçe alış için tuğanlar buna jımalaş degen var. Jımalaş 15. mayda pişar 1 kilosu 1,5 ming so'm. Jımalaş. Buna jaş balanın çoçoguna okşoş bolat. Biroq materiali özüm ko'rinishi bunday bo'ladi. Bunday tüy, bunday kesilmegen çoçokqa o'xshashda o'zida. Bunday bo'ladi, qayrilib turadi o'zi. Mana nima bersin? Jımalaş degan. Qaraqat materiali qaraqatliqinday. Ayabay tatlı bo'lib, jımalaş. Вот jımalaş misal uchun любой malda ақчада. Soğuk yerde o. Soğuk yerde emas, issiq yerde o. Arkaga bo'ladi. Жаң жер арқа ошақта. Arka qurulgan bo'ladi. Hayvant qilsa bo'ladi, qayrili o'zining o'rgin chiqaradi. Je olsam kichkinalib, je formasi o'zgaradi, je tusi o'zgaradi. O'zinday bo'lmaydi. Bizde qildi da mayda bo'lib qoldi. O'sha maydalan. So'rayver. Razmerni qancha qilish kerak? Alma. Mına şunu esnep kaldılar tuğanlar kolu karlı gegem desengizler alma, almurut, ana bir alma 2'ye 4 vardı. Kalganı vardı 3'e 5. Bir de cangak 4'e 8. Semiçki uylar var mı? Semiçki uyda patlam da alma, almurut, bir alma 2'ye 4. Kostiçki uylardan vardı, iyi areklerden vardı, cangaktan başkası Abla taşıyız. 3'e 5. Abla taşıyız. Siliva'nızda misal sonda kadimkide tikenlerin çok olurdu. Tikeni çok mu? Terişke olmayı. Terişke olmayı başka tikeni olmayı. Mende barda misalını canlıktan alıp gelirkenin Ben gerkesiz. Koskeden birok örüktü kadimkide kurgap kara örüktü. Kırgızistan'daki köçötlerdi bardığı Japayı tamırdan çıkarlar. Japayı olur. Japay değil mi? Japaylaşıp ketip da. Buna hazır Stanley degen çıkan. Stanley'den kağı 200 so'm. Bir Stanley yengile az düşün bergende 50 kilogram düşün berdi. Bir nemege bu tikke öskönüne baylanıştı. Misal üçün 1000 deygi varsan болады. Bir ötті пайдалы нәрсе, чорнасli. Орытпай жақсы қарап тұрып, жаңағыды қаққа жеткізіп алсаң сенікі. Бізде өнігу үшін жолдар
кеңири ачылып турат. Мына мамлекет башчылары өзү колдоп жатат азыр. Мамлекет башчылары өзү колдоп, мына ушул кыргыз эли өнүксүн деп насыяларды дагы алып келип берип атат. Мына сууларды дагы мисалы үчүн аракетин жасап атат. Мына биз эл өзү талпынып чыгып бир жаңы жер айыл өкмөтүнүн немесинде платформасында, же болбосо Кулундунун платформасында, же арка зона бир биригип туруп бир проект жазып туруп, мамлекеттен каражат алып суу чыгарып бар жок жасалса болот. Талпыныш керек да. Өзүбүз аракет кылышыбыз керек. Анан кийин мына агайым айтты го, бир аймак бир мөмө, бир айыл бир мөмө. Объемго келет да. Мына бир 50ден ашык российский компаниялар бар, сода кылган. Ошолор айтып атат, Абдулаташиев, у вас, даже 100 тонн невозможно. Однообразно что-то купить. О чем говорите? Булардын сөзү туура сөз. Бир түрлүү, мисалы үчүн, лелеке келип, кегиле мына бир вагон эсинде өрүк кылып бергиле десең, кылып берет. Бирөөнү кичине, бирөөнү чоң, бирөө мисалы үчүн немени баягындай сладкий сортко улаган болсо, онуку башкачараак чыгып калат. Бирөөсү дагы бир нерсеге пайван кылып атат. Пайван болуп кетти да. Ошого бирдиктүү сортко өтүш үчүн биздин дагы мамлекетибиз азыр иш аракеттери, Бакыт Төрөбаевдин иш аракеттери азыр ушул Кыргызстанга бир жакшы бир питомник салыш боюнча каттуу иш жүргүзүп атат Бакыт Төрөбаев. Анан дагы бир Бакыт Төрөбаевдин жасап аткан иши департамент садоводствонун документин даярдап атат. Жакында мына багбандардын департаменти ачылат дагы. Ушул жерде жергиликтүү ушул айыл чарбаны башкаруу эмелерине приоритеттүү вопрос. Мына мисалы бияктарга задачаны коет. Бак жөнүндө көбүрөөк сүйлөгөн. Болду, арпа будайды коюп тур энди. Давай, бак жөнүндө давай, илимиңди ошого кур. Бияка келсеңиз, сизге эмне кылайын десе, бул сразу баг отурбуз деп айта турган болот да. Биз мындай кылсак да, мисалы 10 гектар жерди алып арендага алып да, мен жайыттын эсебинен, өкмөттүн эсебинен жайытты. Ушуга өзүбүз жерде суу чыгарып алсак, мисалы 100 метрде суу чыгарсак, калган окружение нары бери кредит, нары жак бер жакка жардам бере аласыздар, көчөт мындай долгосрочный кылып. Мына айыл чарбаны башкаруунун жетекчиси айтты го. Айтып кетти го, Айтып кетти го. 1%, 6-7, 12 эмес, 1% менен берем деп. ошон үчүн эми мисалы Анан ошо пулду даже кийинчерээк барып ишиң зор болуп кетсе, арыз кечириши мүмкүн да 7 жылга берет. Бул 1% деген бул опционный баягы эмелерге, расходторго кетет да. Баягы сенин ошол пулуңду эсептеп жазган кагазчыга буга кетет, бул пайызды берет да. Мындай карап көрүңүз. 1%. мисалы 10 гектар жерди алдык, мынча жылга мынча деп туруп проектти жазып, мындай түшүндүрүп, мынча суу кетет, мынча көчөт кетет, мындай караса, ошончо акча бизге бере алабы жок? Бера 1 миллион 250 миң доллар берем. 1 миллион 200. Сиз 10 гектар эмес, 100 гектар бак алып, бадам егип салсаңыз болот. Бир эле өзүңүз эмес, мисалы үчүн 2 миллиондон залог кое ала турган, мына ошол жерге эң эле аз дегенде бир 20 адам жыйышыңыз керек экен. 20 адам жыйып туруп, бардыгыңыздар өзүңөрдүн үйүңөрдү немеге коюп, залогко коюп, 2 ай эч нерсе төлөбөйт экенсиңер. 2 айдан кийин, 2 жылдан кийин анан төлөп баштайсыздар. 2 жыл каникул экен. 7 жылга берет. Алгыла ушул акчадан, даяр акча. Алты жүздөн нарагына жөнүнө тал болуп. Көп түшүм бербей, неме кылбайт, үшүгү берет. Одан бай коммерческий болсо, одан ылдый ийди. Азыр мисалы как кредит катарында экен, биздин үйлөрүбүз мисалы өкмөткө барсаңыз 200 миңге албайт да, мындай жасайт. Эми арыз берип аткандык үчүн бул акча Всемирный банк үчүн немеңизди, үйүңүздү көпкө эсептейм. 1 миллион 2 миллионго эсептейм. Кызыл китебиңиз болсо, азыр Кыргызстанда кызыл китеби бар жер, үй болсо, времянка болсо дагы 1 миллиондон ашык турат. Залог керек обязательно.
Анан уюм керек, кооператив. Кооператив жоқ дегенде, ең эле аз дегенде кооператив 3 жылдык баягындай алды бердиси болуш керек. Историясы болуш керек. Анан аркаңыздан анан кийин бай өзүңүзгө 20 фермер байлашыңыз керек. Ошолор менен биргеликте кылышыңыз. Сиз мисалы үчүн кичинекей совхоз түзүп алат экенсиз дагы, кредитти алып, бар жону ошону башкарып, бардын ичиндеги чөптөрүн ордуруп, капельный система, мындай өзүңүзгө бассейн коюп, скважина казып, бар жон мындай тосуп, ушунчалык укмуш жасаганыңызда 1 гектар бакка $12,5 келет. Бул деген сиз 100 гектар бакты ушул жомоктогудай кылып жасап ала турган каражат бересиз. 100 гектар анан бөлүп бересиз. Мисалы өзүңүзгө 20сын алып туруп, 20 та фермерге 2 гектардан бөлүп берип. 20 гектар сиздики, сиз как управляющий. Өтө жакшы нерсе да бул. Жийиш керек, бир жакшы юрист алышыңыз керек, бир бухгалтер алышыңыз керек, ошонун аркасынан жүгүрүп, подключ бүтүрүп бере турган ушундай азыр фирмалар бар. Siz бар жоқты задачаны коесуз, өзү жүгүрөт, өзү бүтүрөт. Анан акырында акчаны алгандан кийин $5,000-10,000 берип коесуз. Мына сенин ишиң деп анан өзүңүздүн бухгалтериңиз башкарып, өзүңүз управляющий болуп иштей бересиздер. Билеташи бана бала айтып аткан жер мында буга шерик да. Бир 5 балабыз, бир 6 гектар жер алганбыз арендага. Анан 1000ден, 300ден, 400ден көчөт эккенбиз. Bir 4-cü yıl birinin ekin saldı almalı. Ana şaptolu sal 3 yılda. O şunu biriktirip durup kooperatif bulup durup bir memeksa balık ekendiniz mesela. Ana bu arenda cerdi bereğinen hükümet hayratı kooperatif bulup tutuyor. Aytı tatlı berem de o. Hazır vaktınca misali bizge 5 yıl gale veriyorlar. 9.100 gektar yer barda otat algıla. 9.100 gektar жерді барды отыр, алғыла, ошоны 20 жыл мөөнөт менен алгыла деп жатат. Мисалы азыр мына мен 30 жыл болуп калды, 32 жыл болуп калды. Айылда иштеп атам да жерде. Башта 19 азыр шуларда азыр мүмкүнчүлүк болсо 49 же бир 50 жылдыкка узарта бере аласыздарбы, жок? Konkursun negizde rayonda komissiya var. Rayonda komissiya var. Şol mamleketlik fondun jerini alır 50%'ını Ayçarlar departamentine götürüp aldık. Alıp durup bugün de buna kooperatif tüzgün adamlarga bardığına berip otabız. Ona жерде oturup buna kooperatifin raisleri, gerentistlerden tüzerdeçi. Sizler eğer de şol jeriniz zemin olup durgan bolsa, mümkün işlep durgan bolsanız. Kooperatifli tüzüm, pожалуйста. Ошол бүгүнкү күндөгү сиздин жериңиз 50% биз өткөн болот болсо, биз сизге конкурстун основаниясынан түз беребиз. Түз берип өзүңүзгө жакшы болот. Мен адына ташып айткандай, кредиттерди алганга дагы, Дүниелик банктын колдоосунда через арыстар бүт бардык азыр багбачылыкка шаарда. Мисалы өзүмдүкү меники 5 мындай жасайт эле средний 5 гектар кылып койгон да. 5 гектар жерде өзүм иштеп атам. 5 гектарда кооперативти кантип түзөм мен? Bu adamları da bölüp verem mi adamlar? Mamleketin siyasatında olacak. Mamleketin siyasatı bargan sayın mamleketlik fondun yerleri bugün günde şu bardağını biriktiriş olacak. Biriktirip bazılarına can Başka işgirlerden de koşuyorsun da. Hayır, bana sizlerge ayıp atmayı vardı bana atlaslaşış kaçaz bana 2,5 saattan beri ayıp otar. Varıp bana şu bağbançılıkta emesin düzgülerde otar. Gelecekte bu varıp birigip vardı mesela. Bir sorttoğu misal için yeni aile hükümette davusun bir sorttoğu 100 tonna çıkarı, 1 tonna çıkarı. Maksat çok ağır edak maksatça. Gelecekte olmaz. Бұл жақтан сұраушы тыңдап отырдық. Демек, аке 5 гектар жеріңізге дағы түзсеңіз болады. Өзіңізше түзіп, неме қыласыз, іштейсіз. Бирок, мына сіз мына кластер деп атат қой. Мына өндіргөндөн баштап магазинге чейинки эмени 5 гектар менен жаба албайсыз да. 100 гектар болсо сиз ошону кийин жабасыз да. Себеби дегенде 100 гектар жерден эң эле средний алганда ар бир гектары эң эле аз дегенде 5 тоннадан бергенде 500 тонна бадам сатып турасыз да сиз 78-жыл. 500 тонна бадам бул деген $25 миллион болот.
Elestep tasma siz ошону менен siz ошону менен ишкана түзөсүз. Болот. Бирок аз да кооператив түзүп туруп өзүңүзгө өткөзөсүз. Бул аздан да сизге баягы жанагы 1 миллион 200 миң доллар кредитти бербейт. Айтып коеюн. Az zaman talab, hurmat tuğanlar, rahmat Abdullah Taşiyev, sizlerge rahmat söyleyle gelin tıkandarını, dərtini көп bir tepkemişleri belirli tepkilerimizlerge. Elimizin atından sizlerge razılık bildiriyoruz. Daim işinizi, işlerinizleri yürüttü olsun, faydanızlar değil körüp yürüversin. Buna ata babamız ekpegen egindi, egip şonun tüşünü kütüp yürgen zamandan alstak ketişimiz gerek. Az önlüğünün zamanı ondan keyin cam köçetlerdi. Aklıtaş İngiltere laboratuvarına çıkan köçekte değiştiririz gerek, sandan sapatka ötüş gerek. Mal kısaktağı. Zaten yakında bir Leylek rayonu boyunca, Batken rayonu boyunca asıl kumaldı kalmagan balдар bilen birge nemek basan. Şöyle bana özün kulda da bir balanın 45'te koyu var ekan. Optomga 45 bin 50'te optomga 50 binden bir dese bermedi. Ana sandan sapat. Oşu 45'te koyun 50 binden bir dese bermedi. O koyu 45 koyu 200 koyda kımbat bolup atatdı. O 45 binge 4 koyasan bulur. Her birini 45 binden berberdi. Значит ola 200 koydu 250 koydu baksa 45 koydu şondan dengelde bağып atatdı. Sonda yani şöyle bir koçkordu Mart'ta 1 aprelge yakın tuğulgan koçkordu 220 binge sat şöyle bulduk valla. 220 alttırıp oşa keçesi 280 binge sattı bir valaga. O valaga daha bir balçık 300 binge bana desi bermeyecek. Al 320 binge berdi bilet da. Ol misal için 30'ta kozunun pulu da. Şunun sarılan sapatka ötüş gerek degen da. Anata bağız malga oşa bedene ekpegen, bedemene bağıp kegen biz de yani atam şönt ötkende şönt ötpeyik. Ona Adlataş bilet ötken seminarda sıkıyorum da Azamat Kasayev degen jakşı agronom balabız var sıkıldı. Savni Gence vaiz ötkende men aytkan Amarant degen çöptü. Boyunca oşun ötügen jigit boyunca Adlataş işler mına jigitten malumat alsanız bolat. Özü tüpte bulava Bökenbay vayıldan bulat. Oşun ap kegen. Hani Kivinova degen ösündük var tuğandar. Zaten biz bana 5 yıl jiyilip kalsak, bir Angilya'da olup kalsak, bir de jiyilip kalsak, bir mecevi desek, bir kumudan cevizi koydumaya kaç gün cevizi. Angilya'da olup kalsalar şu anda adamlara Kivinova cevizi dedik de. Peperisa'da deme tarih öğretken 200 dolara geldi. Peperisa'da deme sapı etken. O bizimler şöyleden bir polis gelmedi geldi. Öte kumbat geldi. Bir o yelta şunu tamaktarcı etken, vitaminli kompleks etken de. Ana olsa Amarant degen jönde de malumat aytıp koyun. Amarantı suğa öte çıramlı eken. Soranın bir sort eken de. 1 hektardan 3 tonna, sred 3 tonna, 2,5'dan 3,5 tonnaga çeyin den alat ekensin. Denni kaşakıl jesen bulat eken. Köptegen uğurlarga der eken. Ana misal için bir sotluk жерden bedi alsan, 4 orumunda alsan, 200 kilodan 200 kiloga çeyin alat ekensin de bir sotluk жерden. Amaranttan 350-400 kilo alat kesin. Kim utat eken? Bu bir ayda bir su koysan çıra etken suğa çıram diyorken de. Oşan laboratoriyasında görsünler, jügerin eken, mekan eken, beden eken, kapsılar bardığın eken. Amarant tek bu. Bardı kup koysa tek bu. Amarant par payı ösüp durad. Bizde su az yerlerge şunday nesek öttü. Sandan sapatka ötüş gerek. Araygan bıçağında jemişi boğundan keyin 1 hektar jerge amarant ekpile tuğandar. 3 tonna den alasın. Özün de jeysin o katkıl, malın da jeysin. Onun kilogramı 200 so'm. Amarantından o 8 kilo arpa satı olasın. Kim utat? Urağı 5 ta komşu biri 1 hektar jerge amarant eki ola. 5 komşuna dembine işte. 200 kilodan alsan onu 1,5 tonna arpaga satıp almaşasın. 200 kilo deninde. Şunday sapatka ötüşünüzden sonra tuğandar. Ana mal jönde endi bunda aytkanda jayetimizni barimiz ko'rib turamiz. Bir proseli turmuş şartımız şu ayla yok, mal kılışımız gerek. Şahitleri geli, erozya dep koydu, degradasiya poçmadı, buzulu büttü. Malımız yegeninden tuyağı ezip bir tamırga çen yok kılıverdi. Durağı tuğandar, farz koydu. Sayızıma şonça min degen koylarımız onça jolbun kıkan emese de. Az targıl bolup ketip otoğlarımız. Durağı, şu arkasında çöp, ösü proses öldü. Biz ette baldarımızdan evlerimizge
Arkamızdan bütün varat diye oylarsınlar. Arkamızdan bütün kargış varat. Allah Teala yaratkan şunday yerlerde bizge çölüp ketken vurdum da atanı inen deyip baldarımız. Son için maldan 2000 mal koyak, 200 ta mal koyak. Nese olsa bir yerde bağayık, östürüp durup olup bor bağayık. Yerimiz demesin, köpçülsün içine o caniver kalan tamırlar össün. Biz sarsın kaldım başlayıp çat dalalardı. Adırlar kaç, arçağa çeyince koyup atat baldarımız yok. Allah canım. Özü bir tüm dana gittiğinge carabayız. Adır arçalar kaçırdı. Adırdan badamlar kaçınca yedirip taşıdığımız ya. Altıgandalar kırkıp cep taşıdı. Calgan mı etkenim? Durağı. Biz hazır Allah'ın kargışına kalan el oldu gaydı. Akılımıza kelek. 5 vakit namazı okuyan bile Allah'ın bergen nimetini biz çok kılıp atağız. Oylanış gerek bunun. Arkamızda kaltıran yüzüye kararına bizi kılıp atkan günahız köp olup atar. O şöyle abla taşıyıcı aytam deyip bari köy caman görüyor. Bu özügen mekeregi var misal. Bu şey elim Kırgız elim Mongolsun. Bir tatlı yaşaşka şunday Allah vergen cennet yerde yaşagan el bir cennetin hocayında bayrak yaşasın dep jüre şularga. Rahmat aytam başlar bana. Doğanlar ana sözüm demesine kişinin nasihat götüp ettim keçilip koyuşlar doğanlar. Ana bana bir ayıl bir produksiya degen götüşüz gerek. Misal için kulunda ayıl hükümette su kisen kengiransı kulüp mükemmeline ötse anam bularga bir ayıl bir produksiya degende yok degende bir cumada bir fura zamrozunun maline kulünika Moskva ketetan bolsun. 3 günü bir ketetan. Sonda kölemge çıkış gerek de. O kamgana o tağara alıp çıkıp al, o katını da al, bu katını da al diyorum. Bolboy tanımını. Kadamcayda bir vala oturat. Min taş tarkatı veretken. Ap gerekken. Şuna tartıyla orada kızık tartıp bir otar. Süleşe oturdum yani. Aytat. Ben 300 tonla kulüp nikahlatıgan sıkla salıp koydum. Halallik baldar. Muzdatıp koyam dedi. Moskvadan çalan tayar oldu. 2 fura kele tartıp gidet dedi. Her cumaga 2 fura jönöttüram dedi. Onun eli bay bulup da kene. Abi şu tağaran ap gelip alarak zaten bana algan 4 tağar ap kese. Şunun bulkudatım yaklasın diye biz. Sın takkandan alska barboy atağız. İşteveyizden şunday kılağız da. Ha işteveyizden. İşteveyizden şunu aytı. Anam her xil nersedek beş gerek tuğandan. Misal için buna toğul tarafta katıran patran demirlerge bunu. Alma, bir türlü almaya iş gerek. O almaz. Moskvaga Avrupa'ya ketetuğan sapat deyiş gerek. Kölemde. Biz 20 frak ketiş gerek. Şunu sıraz Ağustos'ta satıyor, bizden saklap durup dekar yanına fevral koyuyor. 20 frak jönetiş gerek. Ona pat 150 tutamını ötkörüş gerek. Can baya tuğan turaydı 10 son 12 sondan. Almekkendeki yüreğim uğrıtta. Disini ol azap minen terilet. Ol almağızın 30-40% tereviz. Kagan jerge çıpırkıldan malga verip. Onu kaksak kakkağında vay. İşte kampot, şu nabor kampot jasaganca ozırını böyle alıp satarlar körüp atar. Turağı. Ana arka zonasına bir hektar jerge samdı gece vay. Memleket denge köterpüz. 1 hektar jerge tajirbalı şeyde payventçilerden kılıp kolu kuşların jölmeye bulsa bir pitomunu gösterdiğin özüz karılar bir balam demesine şöyle bir hektar ajratıp köçetli payventler yaşlı gösterip bitti köçet öndürtüren kılayıp bir sürü sortlarda şu. Şimdi daha sonra anlattım size de kolunuzdan genç adam bersenizer. Kançan biz sandan sapat götmeyiz. Yusuf Aratkan ilimden savak almayız. Yettige kul oltuğulağız, mankut boltuğulağız. Men özümden pratika ötkörgem desen. Bana çıpa-çıp degen kant barga baldar. Ne vereni şol verilecek sonra koydu. Bardın arasından жазda kumuska çıkkanda şün kumuskanın uyuğa koyuyorlar. Kumuska 1 santimetre jakın kebeyt ekeni. Kebeyt eken tuğanlar. Kılıp gördüm ben. Toğa kılıp. O nime degen der eken. Anşa yaş kızlarımız neredeyse kızlar tuvas kılıp taşaytken ol. Baldarı jim patet kılıp taşaytken bez kuladıklar eken. Anşa biz pulumuz men satıp verip atmayız. Kıtay bizi soğuşsuz alat. Bizi tukumumuzda östürmeye koyat boldu. Bizi muğun ölüp ketet. Koy bu yer benim degen adam koyağından yaşağın mekeregi var. Özün geningde saktap koyağın eli elbede. Şu an için Kıtay'ın profesyonel cevegile. Men ayrında bir bola, men tengli bir bola. Nevresini, adı o balası, 10. klasta otan balası boyu 2. klasta kaldı. Nime için? Çupa çıktı beri, çupa diyeyim. Böyle kaldı akıgan borga kartofun çipsi. Tündü saat 3'te olsa da ilasa çipsap kepir etken. Azı balası yospuya kalıvetten. Doktorga parsap şikayettir, köre ötürür. Çipsi vereveden deyiptir.
Abi kıyım bütün saat 3'te ilese çıpsap gelettim depti. Je bitipsin balan depti sen kargısını şul. Balan bol depti bolsa bir 20 bolat depti boyu. Bana öz kolum menen özüm pulum menen vel kılıp aldı. Aşında ziyankeş tamaklarına ehtiyat bolayık tuğandar. Turav anan daha sizlerge bana bayağı 2 kitap kurt boyunca. Yani nasıl koyayım jet degenge. Orası aytkanda xatelizdelushi politsiyasi kapchigida degende bana mayna degan chimchiqda bir vaqtda yaxshi maqsad bilan olib kelganda. O'shalar keyin o'z ko'p keyin. Ko'p shuni bir patologiya daha bir boshqa bir boshimizga bala bo'lvoy degan. Anam bizda bana Leyla rayonida anarda öldürü almaya kalktılar ha. Maaş kança akıldı agronumda bardı ki ilişti. Anarız Ağustos ayından başlayıp kışa başlayan dedi. Top şıkvalat. Keyin kuruptu alağızdan kömür kılıp kayra peşke gelecek ağız. Gelmeye kaldık. Anarda bizim ilimiz yetmeye kaldı. Eğer şunun anar derleştin. Nemesi olsa Kulunda aylık mütte, bizde Yancır aylık mütte, 5 aylık anarlar zor oldu gün. Adıran ardı kilası biri 80 som, 200 som. Sonra şu yönde de bana sizler bir izildep görüp Sovetler Soyuzu mezgilinden beri kullanılıp gelen. Hani 20 yıl bu oldu, adıranlar değil, çok oldu. Men agrat 100% anarda şonu yılıp yok kıldık. Komandamızlara ilgili kalıcıdayım. Şu elimde yürüp tüp katara buna 3-4 yıldan beri gıdırıp gidiyor sabah taşıyacağız. Malades. Allah razı olsun. Suronu bak boyunca belgili. Ana daha bir kişine koşunca kal. Adı bir bede vuruklar çıkıptır. Ben bir kendi düşümyekteri birinci yol zor ol. İkinci yol ofşeli çok olup gitti şöyle. Taraftan keken vuruklar sondoylardı. Şöbür alege neme kılıp. Vay kaçtırıp söz satkanlar, bir satı oyları satmasa yok kılıç gerek de. Adamlar bu kımbat uruktalıptan yüz binekse bir yıldan ki yok boldursa. Buna bardığınızlar, жақсы bayağınday sözlerde okudunuzlar, жақсы ümitmenen geldinizler bu yerge, oynap sizlerde de vakit zıkta. Hazır misal için işi yoktu da toltra işi vardı. Bardığınız, işmeyerimiz, bardığınız, yani bizden çok oluşka gelip bergenizlerge Allah razı olsun. Navşun gelip kızığı, navşun adam menen adamız da birbirimizni uğup, öme kılıp, hakem tura bizge sonun motivasyonlu soru önemelerde verdi. Buna kiçineke usul bir 10 minutluk sözünde действительно bizden memleketlik kuruluştan başlap durup ahırkı buna densolukka çayın aytı verdi da. Buna uşunday adamlarga çoğun bunday çoğuluşlarda söz verip uşulardan söylegen sözlerini jaldırıp ellerge biz tarqatışımız gerek. Buna bizde el içi önör kençili. Bizde ayavay güçlü, çoğun bunday kızık nemelerde bilgen karı bilgende pari bilbeyt degen sözler var da. Действительно mayli. Bardığınızlarda buna hazır bağbançılık kılam dev atasızlar da. Buna Abdünazar'a akem aytты ғой. Buna organikalık jersemitkişlerde. Anan keyin oşol mineraldık jersemitkişlerde öz uağıda eriyip minerallık jersemitkişlerde bere turgan malı, norması, anan keyin onun kanday türde verilişini bardığın biz bilmey sayın biz degen iyilikке жетпейбиz. Agrotexnikalık ereceler degen jeri var da. Bu точный наука. Bu degen jönüne bayağı biri oturup жазып koygan bir neme emes, poema emes, bir bağında angeme emes bu. Bu degen наука. Mına uşul наука bolmasa, misal eşikte açış üçün sen barıp turup kulpunu bunday замочный скважинаga salasın da. Salasın da burasından açılат da tura. Ondan sen barып alып эле баягы ашык-машыкка такай берсең açılбайт да туру. Бул да наука да. Ошол агротехникалык эшикти ачыш үчүн, багбанчылыктын ийгилиги болуш үчүн туугандар биз бардыгыбыз агротехникалык эрежелерди сактаганды билишибиз керек. Мына азыр энтомофаг койгондо дагы энтомология илиминен bir подразделение бар, отдельный. Мисалы үчүн энтомофагтарды, мисалы үчүн чоң полк дей турган болсок,
мына зыянкештер. Ошонун ичинен бизге пайда бере турган разведчикке окшогон бир подразделениясы бар. Ошолорду энтомология илиминде энтомофактар бөлүп койгон да. Мына энтомофактардан мына Кыргызстан боюнча азыр 5 түрүнү өстүрүшөт. Баткенде 4 түрү, бардык жерлерде 4 түрү, андан кийин Ысык көлдө 5 түрү өстүрөт. Мына бир эле примерди айтып көрөйүн. Мына бутакка кытар болуп туруп коричневый бир нерселер отуруп алган, билесиңер, э? Ошону көргөн болсо, мында колуң менен сыдырсаң, колуң кан болуп калат. Билесиңер, бул деген дарактын катталасы. Гравиная тилиада, тилианын бир түрү да. Жанагыны силер мага демектен баягыны кыркып туруп, бутакты химикатка салып туруп, үстүнөн кийин ачсаңар да өлбөйт ал. Онун бир эле эмеси, өлтүрө турган эмеси бул афилинус деген бир баягы Ысык көлдө багып аткан энтомофактын бир түрү, афилинус деген бар. Ошону алып келип, алдагы бутакта болот, өзү дагы афилинус. Ошо бутагы менен алып келип туруп эле, бутагынан байлап туруп, илип коесуңар, 3 күндөн кийин же 2 күнгө жетпей жанагы жерден афилинус учуп чыгат. Пыррет учуп чыгат дагы. Айланып туруп ошол жердеги кровиная тилианын бардыгын талкалап жок кылат. Бир эле жолу алып келип афилинус койгон жерге 1000 жыл кровиная тилиан жолобойт. Ошол жерде ол жашап кала берет. Мына бул дагы чоң илим, энтомология илимини өздөштүрүп, ошону окуп, мына көчөтчүлүк, мына ушул азыркы биз жасап аткан багбанчылыктын түрлөрү, сорт тандоо, климат тандоо, суу тандоо, шор жерге мисалы үчүн ушундай нактар бар, шор жерде дагы өсө берет. Бул да илим да. Ушулардын бардыгын алыш үчүн мына ушул Лейлек районунда бир фонд түзүлүш керек да. Багбандар фонду түзүлүп, кем бак кылам деген адам ошол жерге жок дегенде бир жылга 1000 сомдон акча которуп, ошол акча менен ушул Лейлек районунан ошол Измирде, Конияда, Газантепте, Стамбулда бир 10 та бала окуп келиш керек. 10 бала окуп келсе, ошолор зыянкеч менен да күрөшөт, ошолор сорт тандоону дагы бар жок. Илим болмойын, бак болбойт, илим болмойын, бизде түшүн болбойт. Ошону туура түшүнүшүбүз керек элдер. Баягы конкурстарды уюштуруп, мисалы үчүн өргө барып, ким баласы барат, ким баласы бараса, акимдин баланы жүрөтөлү деген болбош керек да. Ол жерде мектептен уже бая баланы мектептен тандоо жүргүзүш керек. Мына быйылкы 1-чи класстан баштап баягыларга задание берип, ошону кызыккан балдарды биология, химия, английский и математиканы жакшы билген балдар ошол Измирде, ошол эле Конияда, Стамбулда, Газантепте окуп келет дагы. Мына бизде мисалы үчүн канча 1000 зыянкеч болсо, бардыгын танып, мына акем айткандай баягылардын жашоо образын, циклын түшүнөт да улар. Так. Вишневая муха. Гиластын чымыны. Ошонун дастыдан биз Кытайга өзүбүздүн черешнени киргизе албайбыз. Болгон бир курт, кичинекей курттун немесине албайт. Onu kaysı malda çımın yerden çıkar. Kaysı malda uçup çıkar. Onu bilip bayağı bala o şerge külseyip geologik yol menende. Otunun külünden suğa çılap durup bayağını çeleke kuyup alıp durup nememenen şıpırgı menen ne ağartıp çaçıp çıkar. O şerden bayağı net köp kumurskalar, köp kurt kumurskalar o şerde dımdaklı ölet bayağının kislotasına. Ölet dağı köpü çıkpay kalar. Biologik yolları, entomofagtardı alıp gelip koyuyor. Oşonda kılıp bizge ziyansız, anan organikalık produksiya çıkarganda bizge üyrödü. Mına oşol ilimimizni жоғынан помидорубузду жедирип алып атабыз, капустаны тесип тастап атат, сливаларды, али слива мындай болуп туруп, коро мезгилинде эле карасаң эле баардыгы тегерени агып калган болот. Курт түшүп, о жерден немесин жеп, о жерден туалет кылып алган болот. Ошолда тамчылап агып, ушулардын баардыгын илимин алып, бизге алып келип үйрөтө турган бул адис. Мына ошол адисти биз деген мамлекетти карап отура бербестен, мына багыңда bitta problema bolup kalsa sen oşo problemanı çeçiş üçün senle 15.000, 20.000 so'm jumshaysan 2 gektar, 3 gektar bolup kalsa. Tura. Oşol özüңүн bakmançılığından 3 üründen de, misal üçün 100 tonna alma satsan, oşonun 5%'ın
ошол фондко которуп туруп, ошол фонддун эсебинен мына ошол Лейлек районунан жок дегенде 10-дан 20-дан бала жыл сайын окууга барып окуш керек. Ал жерде эми түрктөр бизге скидка кылат экен, кыргыздарга, мисалы үчүн башка мамлекет, бай мамлекеттерден келгендер контрагы 1,5 миң, 2 миң болсо, бизге ошонун тең жарымын төлөтөт. Анан Кыргызстандан баргандарга жатакана берет экен. Анан Кыргызстандан баргандарга емек деген карта берет экен. Ошону менен бала барып 3 маал тамак жесе болот экен да. Ояк жактан канча жардам болот? Балага бул жактан жол кирesi, ондорунда көп деле акча кетпейт. Бирок бала барып окуп келгенден кийин Туркиядагы багбанчылык келет да буякка. Туркиядагы багбанчылык уже буякка көчүп келет. Ошон үчүн бардыңыздарды айтаммы? Акчаны аябаңыздар туугандар. Берип фонд кылып туруп, ошону бир комиссия кылып аксакалдардан шайлап туруп, Лейлек боюнча багбанмын деп эле ушул огородунда 15 та өрүгү бардыгынан 500 сомдон жийип туруп, жок дегенде жыл сайын 10 бала окуткула. 10 жылда 100 агроном болуп калат. Лейлек районунда 100 Абдулла Ташиевич пайда болот да. Тынымсыз силерге үйрөтүп турат. Мындай, Абдулла Ташиевич деп отурбайсыңар да. Чакыруу Абдулламин акен баласын чакыргыла. Мына неме чымын чыгып тур, сразу текшерсин дейт. Бир паста келет, баягы сүрөткө алат, неме кылат, бир паста дарылайт. И импортка кете берет силердин продукцияңа. Кете берет. Анан жанагылар фаза созревания. Мисалы үчүн бир нерсенин пышуу эмесинин полный циклын үйрөтүп туруп, силерге эртеге түшүмдү мындай жеңил сата турган жолдорун үйрөтөт. Илимсиз биз эч жака бара албайбыз, кыргыздарым, кыргыз элим. Бардыгыбыз, кыргызстандыктарым, биз бардыгыбыз илимге басым жасашыбыз керек. Азыр балдарыбыз окубай койду. Бардыгы эле карасаң телефондо отурат. Бардык балдарың карасаң телефондо отурат. Кет телефон. Окуганы мындай шыгы бар балдар бар. Жок эмес, үчүбүз кур эмес. Мына мектептерден тандап туруп, ошол жакка жөнөтөлү балдарга. Мен өзүм лично баламды окутуп атам ошол жерде. Мына силерге пример болсун деп, бул Абдулла өзүнүн баласын деп. Экинчи баламды азыр тапшыртырган аракет кылдым. Болбоду. Кийинки жылы Кудай кааласа сөзсүз дагы тапшыртырам. Барат агрономияга окуйт. Барып ошол именно көчөт жасоо боюнча бирөөсүн болсо зыянкеч менен илдеттер боюнча окутулат. Экинчисин ошондорго даярдап барып окуп келсин. Мына эгерде кимде балдарыңар мына 9-класс, 10-класс, 11-класста балдарыңыздар болсо, келгиле, отурайлы, машвара кылып, ошолорду чакырып, ошон үчүн мен бүтүрүүчү класстарда келсин дедим да. Ошолорду мына неме боюнча, тандоо боюнча, кесип тандоо боюнча биз ошолорго бир багыт берип калсак деп неме кылсам, ошону акимчиликтен жакшы укпай калганбы, неме болгонбу, келбей калыптыр. Жаш балдар азыр бардыгы каерге барып окусам деп неме кылды. Бардыгыбыз эми неме эгибизге сакал коюп, алхамдулилля мусулманбыз деп бардыгыбыз неме кылып атабыз. Паракорлук бул харам экенин түшүнөбүз. Каракчылык дагы харам экенин түшүнөбүз. Неме кылабыз? Ушул агрономия бул деген эч пара албай турган кесиптерге кирет экен да. Агрономия өзүнүн менети. Мына мен жанында бир эле пример. Ол Туркияда дагы окуп атат Руслан. Руслан мына Ататүрк Манаста окуду да. Агрономияны бүтүрдү. Азыр Русландын айлыгы 100 миң. 100 миң. Мындай карап көрүң, мугалим дагы албайт ондой айлыкты, башкасы да албайт. 100 миң. Анан Русландын ошол бир айлык иши болгону бир 10-15 жерге консультация берип коет. Бактын чекесине барып карап, жалбырагын неме кылып, анда мындай кылып, же болсо голый жер болсо, мындай таза жер болсо, ошол жерге планировать этет. Карап, өзүн неме кылып, полный ландшафтты карап, суу кыла турган бассейнди эмнеге кылайсыз аке? Мынаяка каратып бакта эгиңиз. Же болсо мындайраак кылыңыз. Күн мындай тийгенде полный даракка бар жогуна күн тийсин. Шамал болгондо, шамал аралаганда толук шамал ортосунда ойноп, бемарал чыгып кетсин. Бардыгын үйрөтүп берет дагы, 1 гектар бакка консультация берип, баягына планировать этип бергенде, ошого 20 миң сом акча төлөп атышат азыр. Бул деген өтө жакшы кесип. Балдарыңыздарды окуткула. Мына региондорду өнүктүрүүчү берге юрист келбесин. Юристи керек жок регионго. Соң үш талашып кетсе, милиция аппарат, юрист ошондор өздөрү юристтер табылат. Регионго эмне керек? Мына ошол
мына ылдыйда агып аткан сууну мына ушуну бияка жайып бере турган инженер керек да. Мына ушуну гидротаран коебу, же чарпалак коебу, же болбосо мына бир бассейн насоста айдайт, анан бу жерге бир бассейн коюп насоста айдайт, анан бу жерге бир бассейн коюп насоста. Ошону сууну 1 километр, 2 километр, 3 километр ошондой бийиктикке чыгарып суу жайып бере турган инженер керек бизге. Түшүнүп анан бизге мына ушул тоют даярдоо, тоютту мисалы үчүн кунарсыз жерлерден ошол жерге бак кылып, бактын астына болсо ушул бакка дагы зыян бербей турган кылып туруп, астына дандуу чөптөрдү эгип, мына ошолордун түшүмүн жыйнап, ошонун бардыгын ферментировать этип, малга жем кылып бере турган адистер керек да, комбикормщик керек болот да бизде. Мисалы үчүн биз азыркы берип аткан малыбызга берип аткан тоюттарды баягы низкокалорийный эле тоютту берип туруп эле сен эки боо пичан жедиң, сүт бер деп ура беребиз го. Ол туура эмес да. О пичанда күч жок. О пичанда күч жок. Ошо пичанды баягы фасольго аралаштырып, өзүнүн немесинде жемдүү жана агам айтып кетти го. Амарант деп. Мисалы үчүн кайракы жерлерибиз бар. Судан деген мамлекет бар, билесиздер. Ушундай чөбү бар, Суданка деп коет. Onu sepkenden keyin o bizdin budayımızda ile kalorini de. Bayağının ösüş emesi 2 metre olur. Biçanın bayağının özünün ekstruder degen aparatlar çıkan hazır. Uzunçak aparat bolat bir jagынан çöptü salasın. Ol jagынан makka sakka bar jokta aralashtirgan bayağını popcorn kılıp çıkarıp beredi. Jemdi. Bayağı jem asvayayımız 90%. Например, sizdin çöbüңüz bolsa asvayayımız 10%. Ha bu jerde 90%. Mına ağam aytkanday süttü echkilerdi alып kelip ысыкка чыдай турган расакам сонун баягындай Somali анан кийин Судан анан баягындай ошондой Африка мамлекеттеринде ошолордун өзүнүн echкилери бар. Мамлекет башчыбыз мисалы үчүн приказ бере турган болсо, определенный акчаны бөлүп бере турган болсо, ояк жактан барып туруп маточниктерди алып келип, бул жерде кадимкидей кылып багып туруп эле, анан кийин жанагыларды искусственный ассимиление кылып жасап, bir жылда 1000 ден, 2000 ден, 4000 ден, 5000 ден кылып туруп, ар бир үйгө баягы жерге 5 на 5 жерде 10 та echki батат экен. 5ке 5. Анан өзүнүн сөкчөгү бар экен. Мынча жемди алып келесиң да мындай кылып туруп койгоңда биттасы чыгат. Жанагынын өзүнүн мындай сай турган өзүнүн аппараты бар. Экемчеги мындай болот. Уйдукуна эле окшош болот. Мында саласың, жанагыдан эртең менен саганыңда 2,5 литр, кеч саганыңда бир күндө 5 литрден сут бере турган echkилер бар. Ошого окшоп туруп биз деген майдадан ойлойбуз да, ой echkини эмне кыламын? Анан о сүттү эбиди эмне кыламын да жүрө элебизби биз? Жүрө эле, зеригип жүрө берип, зеригип жүрүп өлүп калабыз. Зеригип өлүп кетебиз, акырычы. Hiç nerse kılmay, baldarımızı arkamızdan dua kıla turgan baldardı kakıragan жерге таштадык. Hiç nerse жоқ. Baldarımız bizge айтат да, ilgergi adamlar şunday жаман адамдар болгон экендер бизге мындай нәлет айтат да. Чындыгында азыркы ушул тапта бизде өтө сонун шанс турат. Интернет колубузда, YouTube'га киргиле туугандар, сабак үйрөнгүлө, кечкеле ушул баягы немени көрө бербегиле саясат барып туруп силерди мына боору дагы бир жеген ичкенден дагы эмес, жаман ойлогондон дагы ооруйбуз да биз акыры бар. Ошон үчүн бардыгыңыздарды айтамын. Биз деген саясатчы эл болбой, саякатчы эл болойлу. Мына досум кече айтып берди, Египетке барып келдим досум. Раса кызыктары бар экен. Ушундай башкача ушундай эмелерди, эмоциялар менен айтып берди да. Чындыгында биз көбүбүз, мисалы үчүн Бишкекте барып көрүп келгендерибиз бар, анан кийин Россияга барып иштеп келип атабыз. Бардыгы Бишкекке барсам бир дикатчылык кылсам бир нерсе деп иштегени барабыз, же бир нерсе издеп барабыз. Саякатта барбайбыз да, бир нужда менен барабыз. Москвага бардык дагы, о жерде бардык, Москваны Кремльди көрсөк көрдүк, көрбөсөк жок, иштедик, кайттык да. Мында саякатта барып келиш үчүн биз деген иштешибиз керек. Бул жакта иштеп, акча жасап алып, анан кетиш керек. Анан пенсионный возрастка жеткендер бар да, азыр кебелкелериңер 10 000 алып атасыздар, кебелкелериңиздер 13 000,
Kerkilerinizler ne 2-3 ming ile alıp atkanlar var. Durap? Pensiya ошондой эле да. Бак кылып койсоңуздар, жана мен айткан бадам бак кылып 1 гектар жериңизге же 50 сотик үлүшүңүздөргө бадам бак кылып кое турган болсоңуздар, ошол силерге пенсионный фонд болот. Эртеге ошол менен силердин бактылуу карлык сүрөсүздөр. Ошон үчүн бак кылыңыздар. Эртеге бул бактын мына бир жылдыгыңды ойлосоң эгинек, анан bir 100 жылыңды ойлосоң бактык, анан өмүр бою бактылуу болом десең, онда балаңды тарбияла дейт го. Ошон үчүн туугандар, мына балдарыбызды бак аркылуу тарбиялашыбыз керек. Биздин балдарыбыз, мына сиз билгенди балдарыңыз билбей калып атат. Мына сиз мисалы өлкө кандай ухаживать эткенди билесиз, даракты кандай дарлаганды билесиз, кандай чиканка кылышты билесиз, бар жокта, балаңызды бүгүн барып туруп өзүңүздүн кылган ишиңизден хотя бы 50%-ын балага кылдырып үйрөттүңүз. Эртеге сизден калсын, илим калсын. Биз балдарыбызды ай беребиз да. Акыры болуп жиндик болуп атабыз. Эч беле билбейт. Эч нерсеге жөндөмү жок, чыдамы жок. Ишке аркасы жок деп коет элем мурда. Ишке аркасы жок адамды даже немеге кызын бербейт. Мурда билет эле да. Bunun işe arkası yok, çıdamı yok. Çıdamı yok adamda işeniz yok. Sat üret, taştap ketet. Hiç yeme bol boyut. Onun için baldarımızı işletip durup, canağılarda ertege başka bireylerden közün karap kalbay durman kılıp terbiye alışırız gerek. Buna yani tuğanlar suro cevap kılaydı mı? Eğer de suroğuzlar olsa veringizler. Suroğuz kandaylı? 1 gektar yerge kança badam ketet? 600, evet. 1 gektar yerge 660 tüp badam ketet. 3'e 5 egine. Koçotu kança son yok? Koçotu azırkı uşu tapta 360 son. 4 dolar. Kimden azaltı bu? 0778 94 05 05 Ruslan der. Kayrılasılar. Kaytar koç. 78 menen kaytar koç. 0778 94 05 05. Badam koçot bu yıl 100 bin badam koçot gelet. Uşunun biz расчет kılıp atadız. Şu Leylek rayonunda çok degende bir 10 binde Leylek rayonunda var. Hazır şu важный bir urok beremin. Uşunu asıvoy dediğinizler tuğanlar. Kara toprak bolsa da Evropa'da birge bir kılıp jumşatıp adan degen. Biz en çukur kağızganımız 40 santimetre kazandık. 40'a 40 sonda kılıp egip koyabız da ошондо tamır özünün tamır sisteması ölçüş üçün öte çoğun toskolduklar болады. Жанагы жер каттуу, тамыр барат, такалат, кайра аркага кетет, ошондой кылып атып, анан 7-8 жылда тамыр жайганышып, анан кийин мөмөгө аракет кылат экен. Эгерде бирге бир эге турган болсок, 2 жыл, 3 жыл алдыга кетет. Анан казып жатканда 50 сантиметр жер түшкөндөн кийин ушундай каттуу столдой плац бар экен. Ал жерден судан өтпөйт экен, абада өтпөйт экен, өтө каттуу экен. Ошону бузгадан кийин тамыр кетиши өтө жеңил болот. Бирге бир, тереңдиги да бир. Эгерде силерде туугандар жериңер таштак боло турган болсо, экскаваторду алып келип туруп эле 1,5 алдырып туруп, тодон кара топурак алып келип салып, биогумузга аралаштырып, ошол жерге эге бериңиздер. Бардык жер иштей берет. Сары топурак, ак топурак, чопо, таштак жер, шагыл жер, бардык жер иштей берет. Мына биздин энелерибиз, үйдүбүздө аялдарыбыз гүл өстүрүп атпайбы? Горшоктун тиши пластмасса, ичи чернозем, жакшы топурак. Жерди дагы ошондой кылып пайдалана бериңиздер. Анан жана айыл чарба техникалары боюнча силерге суроолордум. Биз ошол айыл чарба техникаларында каршы иштей баштадык. Европадан буга чейин баягы универсал комбайндарда дан жыйноочу. Жүгөрүшүндө жыйна берет, автокубайда жыйна берет, ошондойлорду алып келип чүй зонасында иштеп атышат. Былтыр күзүндө Кытайдан Зумлеон деген компаниянын ошо Зумлеон тракторлорун ташый баштадык.
96-dan başlap turup 260'ga çayın traktorlar geliyor da Былтыр алып келгендерибизден теңинен жарым уже Чүй, Ысык көл, Талас областары уже сатып алып иштетип атышат. Ош жалбатка эми алып келип атабыз. Кудай кааласа, ушул тракторларды дагы биз жеткирмей иштейбиз. Мунун баасы 90-дуктары 31.900'дан 200'дүктөрү 42.000 долларга чейин барат да. Анан булар электронный электропакеттен коебузга, ошондо электронду иштей турган тракторлор өтө күчтүү, анан бузулбай. Муну каалоочулар болсо Айбанк аркылуу 6% кошумча төлөшү менен алса болот. Баштапкы төлөмү 10% төлөш керек, анан калган кредит катары 6 жылга берилет. Анан 2000 моточаска гарантия бар. 2000 моточаска где-то 2 жылдын айланасында иштеле турган күчү, ошонун аралыгында бузулуп кала турган болсо, ошол биздин компания өзүнүн эсебинен оңдоп берет. Анан майда чүйдө мындай ремонттор болуп калса, 2000 моточаска деген бул ошол негизги баягы кыймылдаткыч күчү бузулуп калса, мотору туурабы, коробка передачасы ошондой болгон. Андан башка майда чүйдө ремонтторуна атайын биздин адистер 24 сааттын ичинде келип туруп ошол оңдоп берет. Запчастары баардыгы ошо майда чүйдө запчастары бизде өзүбүздө болот. Анан дагы бир жаңылык киргизип атабыз биз futures контракттер дыйкандар менен ошондой контракттарды түзө баштайбыз келечекте. Бул futures контракт деген эмне? Бул мисалы үчүн сиз биздин бай дыйкан менен иштешип бир өсүмдүктү өстүрөсүз да. Анан ошонун ийгиге алган продукцияңызды сатуу чоң проблема да. Ошол боюнча алдын ала биз келишим түзөбүз дагы. Ошо сиз өндүргөн продукцияны биз сыртка экспортко кылабыз, же Кыргызстандын ичинде сатабызбы, ошо сатууга биз жардам беребиз. Сизден сатып алабыз кыскасы, базар баасында. Мисалы үчүн базарда жүгөрү өстүрө турган болсоңуз, жүгөрүнүн баасы 18 сом болуп атса, ошондон бир аз жогорку баада биз сатып алып туруп, сиздин ошо сатуу боюнча проблемаңызды чечебиз. Ал үчүн келишимде дыйкан биз менен келишим түзө турган болсо, ошол өстүрө турган эгиндин үрөнүн, жер сентичин, биостимуляторлорунун, анан коргоочу каражаттарын бүт баардыгын бизден сатып ала турган болсо, анан ошондой акырында ошол продукцияны биз сатууга жардам беребиз. Сатууга жардам беребиз эмес, сатып алабыз дагы. Ошондой келишим түзсөк да болот да келечекте. Анан бул мына жогоруда алдында ташуучу айтып өттү, Байдыйкан Кытай менен ошол экспорт боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүп атат деди го. Былтыр күздө ошол биз жүгөрү боюнча атайын Кытайлар менен сүйлөшүп биздин жүгөрүнүн 2 түрүн алардын лабораториясына жөнөтүлдү. Limagrein, анан кийин Pioneer деген компаниялардын уруктарын өстүргөн дыйкандар көп да бизде. Ошолордун данынан лабораториясына жөнөткөндө ошол Limagrein жогорку көрсөткүчтөрдү көрсөтүп, Кытайлар ошол Limagrein данын сатып алууга макул болуп атышат да азыр. Биринчи партиясын биз жөнөттүк. Бул Казакстан аркылуу кетет экен азыр. Өтө мындай логистика кымбатка түшүп атат деп туруп азыр дагы сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Эркештан же болбосо Торгат аркылуу Кыргызстандан Кытайга өткөрүү жолдорун азыр сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Бирок ал жерге лаборатория курулуш керек экен. Азыр ошол лаборатория куруу боюнча дагы сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Себеби бир өкүлгө өткөндө сөзсүз түрдө баягы фитосанитардык текшерүүлөрдөн бүт баардыгынан өтүш керек экен да. Ошондой келечекте бир жакшы нерселер болуп атат бизде. Ошол futures
келишим түзгөндө жана силерден сураганым ошолдо кандай өсүмдүктөрдү өстүрөсүз. Мисалы үчүн бак көп экен да бул жакта, туура. Анан пияз өстүрөт экенсиздер. Мына ошол өстүргөн дыйкандар ушундай фьючер контрагт түзсө болот да. Ал үчүн баардык агротехнологияны сакташ керек. Керектүү каражаттардын баардыгын бизден сатып алыш керек. Биздин балким келечекте жергиликтүү агрономдорубуз болот бул жерде. Ошолар сиздер менен түздө-түз иштеп, кепкеңиздерди берип турат. Анан сапаттуу продукция өндүрүп туруп, жана лабораторияда өтө турган нитраты жок, жана башка баягы глифосат деген аябай уулуу химикаттар бар. Ошолар составында жок бул жакшынакай кылып өстүрүп туруп, анан сиздин продукцияңызды сатсак болот да. Кыскача ушундай маалымат сиздерге. Суроолор болсо берсеңиздер болот. Эми мындай да, беде өзү кайракы жерде любой эле бедени өстүрсө болот. Бирок мындай климаттык шартка караш керек да. Жаан-чачын жетиштүү болсо, коркпой эле сепсе болот. Бир орун гарантия болот да андай жерде, бир орун. Экинчи орunu жаан-чачын көбүрөөк болсо, азыраак түшүнгөн болот да. Анан өзү беде өзү кургакчылыкка чыдамдуу өсүм. Бирок мындуулук жетишпесе ал өспөйт да, өспөй тура берет. Өлүп кургап жок болуп кетпейт, тура берет ошол жерде. Качан мындуулук жетишкенде өсөт. Анан эми бизде азыр Италиядан келген беденин түрлөрү бар. Джея Димитра деген. Ошо 2-3 түрү бар. Ошолорду эң азыр популярдуу болуп атат Кыргызстанда. Себеби булар бат өсөт экен, тез өсөт. Биздин жергиликтүү сортлорго караганда 7 күн, 8 күн эрте чабууга жарайт. Ошол себептен мына биздин базар коргоо, Мокен райондорунда силерге караганда биздин климаттык шарттарыбыз жакшы да. Суу келе, жаз эртерээк келе. Ал жерде биринчи жылда 4 жолу чабылып атат беде. Ошол бедеде. А экинчи жылы 5-6 чейин чабылат. Түшүмдүүлүгү аябай жогору, тез өсөт. Мында жылы биз атайын ошол эксперимент кылып бир талаага эктегеле бир дыйкан талаасында. 8 март күнү барып биз видео обзор кылдык. Ошол жерде беденин өсүмү 18-20 см ошо жея өсүп калган да. Ал эми жергиликтүү беделер ошо 3-4 см. Ушунчалык тез өсөт. Ошондой бедеден кайракыга жан-чачын жакшыраак жай турган жерлерге келсең, балким 2 болуп каласың. Бирок баасы кымбат. 650 сом. Менде суроо бар да. Жан, кичине бизде бир дарактарыбыз уже ким айтканда кетмен саптай болуп калды да. Ошонун арасына кичине трактордон алып берсеңиздер болобу кандай? Эми болот, эгерде суроо талап көп болсо, биз бекер алып бербейбиз, алып келип сиздерге сатабыз да. Жок, эми шону айтам да, арзан Кытайдын өзүнөн, заводунан Төз иштеген көргөн бутуктан баштап жакшы аракеттер болду. Келечекте балким эгерде ошо мини тракторлор керек десеңиздер, силерден заявка көбүрөөк болсо, сөз түрдө оңой эле чечсе болот да. Самый главный силерден суроо талап болуш керек. Анан биз жеткиликке аракет кылабыз. Биздин жер эң кургакчыл жер да. Суу жок. Бадам тип деп атасыздар, бадам бир эмес көчөтү канча сом. Анан 1 гектарга канча көчөт кетет. Ошол эмес. Мына качы ишке экен бул суроо. Акеме суроолор түгөнгөн болсо мен жооп берем. Сиздер биринчи акеме суроо. Мага тиешелүү суроолор болсо бериңер. Жия беде быйыл ана Карасуу базарынан Бишкекте эле сатылды. Биздин дейлекте дисин издеп келип, заказ кылсаңар алып келебиз деп, олар алып келгенден кийин дагы Бишкекке коюп сатат да. 600-650 Карасуу базарында сатылды ана Бишкекте. Şu bir жақсы байтүчүн мемесиге постоянно койдуруп саттырсаңыз. Şu жия деген беде урукту. Эми бирөө көбүрөөк калат, бирөө азыраак калат, бирөө пулга жараша алат дагынан издеп келсең, алыстан келесиң 80 километрден. Урук жок дейт, кайра 5 сом расказ кылып кайтып кетесиң.
Үйün екі мен лишний өзім 2-3 жолы келдім, болған жоқ ұрық. Жия деген бере ұрығы бізде болған жоқ. Адиси, Баткен обласында точкабыз бар деп атат, мына сиздин сурооңузду азыр угуп атат. Анан өзүбүздүн эле ушу меме бедебизден егип койдук, ушу кара балтаныкы меменики. Кара урукта бедебиз. Жүзүм боюнча суроо. Жия итальянский урук керек да, ушул жакшы чыдамдуу деп атат. Кайрак көөр жерибиз кайрактагы 1-2 тушум алышыбыз керек да, гектар жерлерибиз бар. Жаан чачын жетиштүү жааган жерлерине гана эккен бул. Жок, жаан чачын Кудайга шүкүр берет да, айтты толгон жакын. Боюнча айтайын деп, жүзүмдө бизде эме көп курт түшөт да, жакшы жүзүм ала албай атабыз. Жаңы жер деп атат. Кандай дарыларды колдонсок болот? Нөмөсүндө түшүп атабыз. Жалбырагы эле түшүп туруп, баягы бүрүшүп калат. Чаң басып калат. Газ турат. Бүрүшүп кала турган болсо, ал оор болушу мүмкүн. Же болбосо дагы жана алманын жаныбырагы бүрүшүп желе болуп калат деп го. Ал зыянкеч да. Ошондой болуп калышы мүмкүн. Ошолорго өзүнүн убагында дарылаш керек да. Өзү багдарактарды күзүндө сөз түрдө железный купорос, медный купорос менен дарылаш керек. Февраль айында дагы дарылаш керек. Анан февралдын этегинде температура орточо +5 градус болгондо чейинден чыга баштайт. Баягы кыштоого кеткен куртумузгулар. Ошол мезгилде дагы бир жолу дарылаш керек. Анан гүлдөгөнгө чейин дагы бир дарылап, короо болгондо гүлүн төгүп дагы бир жолу дарылап коюш керек да, любой мөмөлүү убакытта. Ошондо жок. Инсектицидер менен, баягы курттарга каршы дарылар менен кийимдер. Гүлдөгөндүн алдында, гүлдөгөндөн кийин, анан чейинден чыкканда ошондо курттардын дарылары менен дарыланат. Sen atın telefonunu ayıp koyça. 778 88 87 81 Şaybanbek Şaybanbek İyi malumat verem. Dağı? Onlar da dışındaydı, biz de onları boyunca da yazıp koysanız. Onlar da içinden iyi Көп жыл болды, 15 жыл болып кетті. Мен мына Нижний зонада да, біз aslında шаптолы жақсы болады. Ошол кандай дарылар менен дарылаш керек, качан шуга бир кичине мен берип коем. Şabdallarını бүрүшүп, ошол эң оорулардын алдын алуучу каражаттар темир купороsu, железный купорос. Анан медный купорос. Медный. Каштап, далпараңдеп, дарапараңдеп коет. Көбүнчө ветеринарный аптекаларда сатат аны кокташты. Ошонун экөөнү күзүндө дарактар уйкуга кеткенде 3% угун чачыш керек. Андан ашырбаш керек 3%. Эгер андан ашып кетсе күйгүзөт, кабыктарын күйгүзөт, жаңы бутактарын күйгүзөт. Анан февраль айында дагы бир жолу ошондой дарылаш керек. Анан дагы оорунун алдын аламын, оору болбосун десеңиз, жалбырактары чыккандан кийин, жаз келгенден кийин 1% угун дагы бир жолу, 2 жолу дарылап коюш керек. Şerde bir nesine көңүл болуш керек. 1% болгондо бул 10 литр сууга 100 грамм кокташта. Эгерде ошо 100 граммдан кичине ашып кетсе, ал жалбырактарын да күйгүзүп салат. Ошон үчүн таразага тартканда баягы аптечный таразалар же болбосо кичинекей баягы 1 килограмм, 2 килограмм, жарым килограмм көрсөтөт турган таразага татыш керек. Бөмө байдагандан кийин бир жолу, 2 жолу ошо 1% кылып дарылап койсоңуз, ошол оорулардын алдын алган болосуз. Анан ооруп калса, түрдүү фунгустер бар. Касималда коюш керек. Аны коюш үчүн мындай. Ошол курт кумурскалардын жашоо циклы бар да, ар бир курттун өзүнчө жашоо
мөөнөтү бар. Мисалы үчүн кээ бир курт-кумурскалар тукумдан чыккандан кайра көпөлөк болуп, кайра жарымганга чейин 30 күн убакыт өтөт. Кээ бирөөсү 25 күн өтөт, кээ бирөөсү 20. Ошол сиздин багыңызда кайсы курттар көбүрөөк зыян кылып атат, ошол куртту таанып, ошонун жашоо циклин үйрөнүп алсаңыз, каршы күрөшүүгө оңой болот да. Качан кээнден чыгат, анан жумурткалайт, жумурткасынан канча күндө курт чыгат, курт канча күн жашап туруп, куурчакчы болуп топуракка кирип, кайра чымын болуп же көпөлөк болуп учуп чыгат. Жашоо цикли ошол. Ошонун жумурткалаган мезгилин так билип алыш керек. Жумурткадан канча күндө курт чыгат, ошону так билип алыш керек. Ошол маалда жумурткасына трикограмманы, куртуна габробраконду коюп башташ керек. Аны койгондон кийин химикаттар колдонулбайт. Ошо химикатты колдонбош үчүн биологиялык метод менен каршы күрөшүү деп атпайбызбы? Эффект аябай жогору. Канча убакытка чейин жашайт? Бир сезонду, 2 сезон. Мисалы үчүн трикограмма где-то 15-17 күн жашайт. Габробракон где-то 20 күн тегеренде жашайт. 24 күн жашайт. Да. Жумуртка коет деп атпайсызбы ошону? Кайра жумурткасын чыгара ошол. Чыгат. Ошо жумурткага тукумун коюп коет, ошол жерден жаңыларды чыгат. Бизде баардыгы өлөт, кайра дагы жазылат. Son жақсы суроо болду. Мына кайрак жерлер, силерде негизинен кайрак жерлер экен да. Биз мындай түшүнөбүз да, удобрениени жерге чачтык, ным болду, эриди, уже сразу өсүмдүк ала берет деп ойлойбуз да. Андай эмес да, мындай эрде процесстерди карап көрө турган болсок, мен жөнөкөй үйлөштүрүп айтайын. Топуракта бактериялар, микробтор, майда курт-кумурскалар, шөл жанга чейинкилер баардыгы микроорганизмдер деп аталат да. Мисалы бир чымчым топуракты алып туруп, ошону микроскоптон өткөрө турган болсок, миллиарддан ашык бактерия, микробтор бар да. Основной ошолор биз берген жер сеңгичтерди өзүнүн тегирменинен өткөрүп туруп, мындай жөнөкөй тил менен айтып атам да силерге ушунтуу болсун. Тегирменинен өткөрүп туруп, анан өсүмдүк ала турган абалга жеткирип берет да. Анан өсүмдүк ошону алат. Ошол бактерия, микробтор биздин кайрак жерлерибизде, топурактарда азга, сугак жерлерде бар. Мисалы үчүн кайрак жерлерге 300 кг жана айттым го, 300 кг чейин селтире берет. Ал 150 кг бесполезно эле да. Пайдасыз. Ал же буланып кетет, же болбосо башка туздар кайнап. Ошону кайрак жерлерге максимум 150 кг эле беришиңер керек. Максимум селтире бересиңер. Анан фосфор аралашкан жер сеңгичтердин силердин кайрак жерлерге эң жакшысы амофос. Амофос кургак жерлерде нымдуулукту узак сактап берет, өсүмдүккө жакшы климат жаратып берет, жакшы азык болуп берет, ошонун өсүшүнө, табынын күчтүү болушуна, түшүмдүүлүгүнө чоң таасир берет. Ошол 150 кг салышыңар. Андан ашыктын кереги жок. Бекер акчаны болот. Бизде жаңы жерде ушу июнда бир сезон болот, чегипке чыгат. Бүт жок каптап кетет да. Анан кээ мүмкүнчүлүгү бар дарылайт. Мүмкүнчүлүгү жокто дарылай калат дагы биздин дарылаган жерге кийинкилер дагы өтүп кетет. Бедебизди жеп коет, өрүгүндү жеп коет. Чегитке боюнча биз эсенсе бере албайбыз. Чегитке атайын ар бир райондо организация бар. Химиялаштырылган ошо ишкана бар. Ошолорго кайрыласыздар, мына айыл чарба департаментине кайрылсаңыздар, булар толгойлар менен иштейт дагы. Сөзсүз түрдө убагында бардык каралып турат. Мамлекет атайын чегитке каршы атайын каражат бөлөт. Кайтарымсыз каражат бөлөт. Атайын мамлекеттик бюджеттен ар жылы чегитке каршы акча карап коюп, ошону силерден ошону защита растениеңер иштеш керек. Ошого кайрыласыздар. Беде таласында суунун узак жатып калышын каалабайт да. Ошон үчүн беде талаларыңарда түз жерлер болсо, огарыңардын арасы баягы суу тараган огарыктар болот. Ошолордун аралыгы жакын болуш керек да. Ошого негизи мен сурайын деген 10 саат да беде таласында суунун турушу 10 саат. Эгерде андан ашып кете турган болсо, беденин тамыры сууга тумчугат дагы, анан морунга чалдыгып туруп, акырында менен билинбестен суу иле берет бедеңиз. Рахмат ага. 2 жыл 3 жылда беде
takır жоқ болып қалышы мүмкін, шөгеле қалышы. Ошого жаңы уруктарда каяка кайрылабыз, кимдерге Азыр кайрылабыз? отырыңыз. Ошон үчүн эде талааларыңарды сугарганда өтө этият менен сугарыш керек. Кыска убакытта сугарганга аракет кылыш керек, бирок сууга кандырып сугарыш керек. Эдеге баягыдай майдалар чегилбейт. Сууну жапырып эле бастырып, катып айдап сугарыш керек. Кыска убакытта. Ошондо бедеңердин өмүрү 8 жыл, 10 жылга чейин узат. Ал эми туура эмес сугарсаңыз 2 жылда беде жок болот. Мисалы үчүн, силерде кандай билбейм, бизде талаалар өтө энен да. Анан узунунан бөлүнгөн 1 километр, 2 километрге чейин талаалар бар. Эни болсо бир трактор жолдо эндейт. Ошондой жерлерге дагы башынан этегине чейин сууну айдап коюп жата берет да дыйкандар. Ошондой жерлерде беден такыр болбойт. Силерде деле кандай билбеймин? Ошондой узун талаага сууну айдабаш керек деле. Кыска бөлүп сугарыш. Биздин жерлерибиз суу жер кыска. Анан жайында саратан киргенден кийин, жайкы саратан киргенден кийин күндүзү сугарбаганга аракет колдон келишинче салкын мезгилде сугарыш. Анан экинчи суроомо баягы мини тракторлор боюнча да биз аябай техникага муктажбыз. Ошо мини тракторлор болсо өзүбүздүн Болду, мен белгилеп алгам, биз жетекчиликке силердин суроо талаптарды жеткиребиз. Балким ошо мини трактор менен дагы мындай көбүрөөк суроо талап боло турган болсо иштеп калышыбыз. Азыр 200 жылдан бери кулпунай өстүрүү ыкмасына өттүк. Азыр түшүмүнү жакшыраак берип атат. Камчылап сугаруу ыкмасы малинага өтүш керек. Мен суроо мына ошол бак дарактанбыз, ошол жерде турпактарыбызды анализ кылып, не жетишпейт, не коет, шону 1 килограммдан же бир нерсе кылып сиздерге жөнөтсөк, ошого жооп бере аласыздарбы деген ой. Бизде мисалы, же Бишкекке, же башка жака, силерге эң жакыны 1 килограмм алып келип берсек, шонун анализин мисалы биз одондой эле нерсе да болор. Саптоол жейт, өрүк жейт, нан жейт дегендей олорго ham şu кандай биздин турпагыбыз же начарбы, кандай экенин шуну бир анализдеп берсеңиздер деген ой. Мына ошол дыйканчылыкты жакшы кылыш үчүн эң туура суроо берип атасыз. Топурагыңыздын абалын билип алсаңыз өтө жакшы да. Ошого жараша сиз органикалык, минералдык жетиштерди ошого жараша бересиз дагы. Ошону жакшы түшүп алганга өбөлгө болот да. Силерге эң жакыны мен азыр эле адресин берип коеюн. Ошто бар. Кашкар кыштакта бар. %778 555 525 Almaz деген жигит менен байланышсаңар болот. 555 акыры канча? 525. Olmaz. 525. Азыр дагы бир номер беремин. Ким деген olmaz дейсиз? Бошта токсикологический лаборатория бар. Мен ошо лаборанттын номери бар экен, ошону берип коеюн. 552 775 559 Nasiba деген лаборант. Ушулар менен байланышып туруп, топурагыңызды, талаңыздан үлгү топурак аласыз дагы. Таксиден салып берсеңиз, алар бир жуманын ичинде сиздин топурагыңызды анализден чыгарат дагы, результатын сиздин телефонуңузга эле жөнөтөт. Анан түшүнбөсөңүз, мага ошол WhatsApp'tan жөнөтүлсеңиз ошол результатты. Мен жерибизде канча удобрение кайсыны колдонушту, мен деле консультация берип коем. Так. Эми номерин жазып алыңыздар. Сиздар номеринизди айтып коеюн. 0772 71 04 60 Сариев Абдуназар. Дагы бир номер бош касыбарларга 0701 910 918 Belayımızda et koyun. 772
71 4 Ötüva, Karasu'dan. Jana laboratoriyaga toprak tapşırış boyunca. Önemli topraktı kaldığan yerden kaldığanda böyle. Onun özünün tertibi var. Kayıttay terenglik olan, polenin kaç yerlerinden olan. Bolotu şarap degen tays da. Patron hükümet bulduran agronom. Ben bir projektimde çok aytayım. Barsın, toprağın altı o şol kak agronom hadis katadı. O şol geleceğini alıp, anan gidiyor. Anan betinen gömdü yerde cevap olsa bakımdan alagan yerlerden alıp gönüllü alıp. Bilet olup bakasında. Bizim dereceleri var onlar. En жақсы. Атайын адис барбай қалса, өте жақсы. Енді адис барбай қалса, сіз аны күтпей ала тұрған болсаңыз, мен кішкене түсіндіріп қояйын, мына болса, мындай қиғашынан алсаңыз болады. Мына мындай қиғашынан алсаңыз болады. Конверт сияқты болады, қысқа жерлерде. Өте ұзын жерлерде мынандайынан білет қиғашынан алсаңыз болады. Қанша көп жерден алсаңыз, ошанша жақсы. Şetinden girer, 5 metre, 10 metre, 15 metre giresi var, alarsız. Anı kanday alasız. Kadimkile şıtık lapata. Oşo lapatanın terenin içine kazasız, 4 bıçak kılıp çukur için tazalaysız. Anan 4 tarafın onda dual olmadı. Nereden anan kırkıp çüröz. Kalasanız bir canına, kalasanız 4 tarafından çüröz. Düğüne çüröz dağı. Kotuştap durup, topraқты alıp durup, paketke salasız. 10 yerden alsanız, 10 kokuşta alasız da paketke salasız. Sırttan çıkırasız, eviga alıp kelesiniz, jarçıla arılaştırasınız. Oşondan 1 kilogram topraқты alıp durup, adresinizi yazasız, atı jönünüzü yazasız, telefonunuzu yazasız. Kaysı leginde östürdünüz, bıltır. Bu yıl kaysı leginde östürüyoruz. Oşanı yazıp durur, anı laboratoriyada jönötürüz, jana ben berген adresine. Ama kaysı mezgilde alış gerek. En жақсы mezgil, güzgü mezgil. Eginlerden жыйнап алгандан кийин. Анан азыр эгин эгилебек болсо, азыр эгин эккенге чейин алсаңыз дагы болот. Кыскасын айтканда, сиз жер семчиштерди бергенден кийин кеминде 3 ай мөөнөт өткөндөн кийин алыш керек. Себеби жер семчишти берип туруп эле ала турган болсоңуз, анда сиздин результатыңыз так болбой калат. Ошон үчүн ошо күзүндө же болбосо эртежен алып туруп жөнөтсөңүз болот. Түшүнүктүү ба? Жерде тоң жок, алып деле ала берсе болот. Лаборатория акчага эми акчага 1335 сомдон ушундай бир анализ. Бирок ошону бир чыгарып алсаңыз 3 жылга чейин ошо менен иштей бересиз. Дагы суроолор барбы? Суроо бериңиздер, болсо агроном. Дыйкандардын арасында бардыгы билип алыш керек эле. Жер семчиштерди кайсы убакыттарга жеткирет райондун аймагына. Мөөнөтүнөн өтүп кетпей эртерээк жеткирбесе. Асыртка чыгып кетти ошентип. Асылбек менен буквально 3 күн болду сүйлөшкөнүм, ал как раз чыгып кетип калды. Бул кишилер менен алып жакында бир şu cumanın nayrılma. Gelişim tüzüyoruz. Bizim rayonga, Leylek rayonuna 6400 tonnaday gersemiz gerektir etti. Negizinen 6400 bul biz agronomist gelesek de bardık ayda oyanıp desek de geldik. Samimdele bilesizler de bizde kayrakta praktik başlık faydalanmaydı. Kayraktan camca kızıkkan adamlar ile var, seyip kalmasa kalgansın. Ben negizinen şu 9200 hektar sulu bağına faydalanıp da. Oşonda biz 2000, 2300, 2400 tonla jersemtişe kelişim tutsuk, Leylek rayonuna jeter. Былтыр дагы 2100 tonna kelgende bu jeri toyup kalgan. Anan ötkör albay, uşu Asılbek özü kayra artıp ketken. Bilesizler. Жоқ, эми быйыл азыр айтып атам, ушул жума биз келишим түзөбүз, 2000 тоннага түзөлүп деп атабыз. Асылбек өзү ошондой түзөтөбүз. Келишимди түзүп куда каласа, период бир канча сезон башталганга чейин жеткизүүгө аракет кылабыз.
негізінен құлындыға ылдый бузона құлынды зонына тұрғызылабыз, жогорку зонаны да таза чыгарылат. Эми аны бу жерде бизнестилерге караганда арзаныраак болобу сиздердики кандай болот же? Баасы боюнча. Investorlar жер Кыргызстандан чыгарылбайт. Өзбекстандан, Казакстандан, Россиядан өлкөлөрдөн алынат. Ошолор менен биздин өкмөтүбүз кандай келишип, кайсы баага келишип күтсө, логистикасын, же болбосо жол кирасын коюп туруп, алып келип жеткирип берет. Качан жакындаганда анан баасы. Жерсемчи саткандар барбы? Байдыйкандан башка жерсемчи саткандар барбы? Канча болот азыркы баа? Hazır yok. 2000'de misal 2000'de bir yerde satıldı. 2000 kaysı desem? Siletron. 2.5 Rossiyski'de peki turunu satı atık değil mi? 40 som 50 som eken de значит, да? 40 som kilogramga eseplegende. Так, bağ boyunca men mындай айтып коеюн. Силерден мен анык билбейм, асыл келсе балким айтат. Бизде Жалал Абад областында карбамид килограммы 35 сом, селитра 28 сом, азыр сатылып атат. Амофос 46 сом, калий 36 сом, суперфосфат деген бар, Индорама суперфосфат. Универсалдуу баалуу баягы күлчөр деп коет дейкандар. Капкарага келип келсилер. Азыркысы кадимкиле амофос гранул чоңдугу деле түсү деле амофоска окшош. Билбеген адам амофос экен деп алып алышы мүмкүн аны. Ал 25 сом. Кокондо суперфосфат чыгарган завод бар эле, ошону индиялык Индорама деген компания сатып алып, 20-жылдан баштап чыгарып атат. Өтө сонун багдарактарыңарга ошону сатсаңыздар болот, жүзүндө. 25 сом. Баа боюнча ушундай, бизде Жалал Абадтагы айтып атам. Арзан, куда калса арзан. 5 сом коюлуп, жол кирасы менен 5 сом же 10 сом коюлса, 30 сомдон бизде 50 сомдон сатып атат. Ал сиз айткан баадан арзан болот биздики. Майлы ошондой болсо. Былтыр билесиз, сомдон башта 36 сомго чейин кылып жеткирип бергенбиз. Бул жерде ошо төлөп болсо керек. Asıl Özdağ'a gelip kaldı. Asıl Özdağ'a geldi. Çok gelen siletlerimiz de aile hükümetlerine bölünüyor. Bizim Leylek aile hükümetinden ben siletler geldi ve eşitliyoruz. Karasçakstағы мына 2 жылдан бері удобренияны Баткен областында базар баасынан 4 сом, 6 сомға чейин арзан берип атабыз да. Мына Исәннама билет, Исәннама көз базарды бирсире былтырлар Исәннама көрүп чыктык. 5 сомға чейин арзан болду да. 5 сом деген бул Mesela жақсы болады, мына айыл басшылар отырат, бияқта отырат, мына ошо кооперативде базар баасынан кыйлайлы арзан алып аткан тууралуу 2 жылдан бери. Эми bundan буяга дагы Кудай кааласа иштешерсиздер менен, заявкаңыздар болсо берсеңиздер, мен жакында бир 10 күндүн ичинде дагы бир айламча келип 2 жылдан бери ушул келип атабыз, заявка берип ким бергендерге арзан алынып атат да, базар баасынан кыйла арзан. 4 сом, 6 сом арзан. Еще бұл доставкасымен болып отады да, ошол айылганча. Дыйкандын капчыгына өтө чоң пайда болот. Азыркыдан эметесеңиздер болот, мына бияк чаңын жерде кооператив 200 гектар ашык иштетебиз тууралуу. Элге былтыр жакшы эле жардам бердиңиздер. Сиздердин иштегендерге. Мына айыл башчылар бар. Bazar bastan kaçar? 8 сом арзан болду базардан туурабы? Мына алсак сиздер да билесиңиз, 8 сом арзан болду. Анан жер семиртиштен проблема болбойт. Байдыйкандын группалары бар. Ар бир райондо, ар бир айылда болбосо дагы ар бир район боюнча группалар бар. Ошол группага сиздерди каттатып коелу. Анан ошол жерден сиздер ошо кайсы удобрение керек айтсаңыздар, асыл ошодон жооп берип турат. Анан палан күнү барат деп айтып дагы турат. Но ошо группага сөзсүз каттанып коюңуздар. Группасын деп өзүнүн асылын телефон номерин берсин. Мага да суроолор болсо ошол группада айтып турсаңыздар болот.
Келин туғандарым, разы болыңыздар. Razı olsun. Қапатшылық жоқ болып келген қадамдарыңызға разы болыңыздар. Rahmat. Sizlerge hem rahmat. Естелікке bitta suratga tushaylik. O'shandan taraymiz. Bag'dod leylik.